Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кымбаттуу кыргызстандыктар, мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Бишкек шаарындагы Ак Ордо конушунан дагы бир сатыла турган үй бар экен, ошону көрсөтүп коелу деп турабыз. Азыр Ак Ордодо турабыз. Мына ушул көчө, бул трасса Гагарин трассасы. Ак Ордодогу Элнур мел комбинатын жакшы билесиздер, тетиги жерде. Андан бери келгенде Тагай бий менен кесилишет, светофор. Андан дагы батышты көздөй 500 метр өтүп келесиздер. Жолдун оң жагындагы көчөлөрдү карап келсеңиздер, Ак Булак деген көчө бар. Мына ушул көчө. Ушул көчөгө киресиздер, ылдыйраак түшөсүздөр. Сиздер Гагарин көчөсүнөн Ак Булак көчөсүнө киресиздер, дагы ылдый тарапка 150 метр жүрүп келсеңиздер, жолдун оң тарабында, күнчыгыш тарабында 113 даректе ушул зыңкыйган 2 кабаттуу үйдү көрөсүздөр. Ушул үй сатууга коюлду уже, туугандар. Кечигип калбаңыздар, эртерээк алганга аракет кыла бериңиздер. Үйдүн ээси менин жанымда. Көчө тарапка дарбазаны калиткасы менен коюп тур, пескоблоктон заборун бийик кылып уруп тур. Айланасын бүт тосуп тур. Биз менен азыр чогуу болсоңуздар, ушул үйдү толук көрсөткөнгө аракет кыла беребиз. Бул көчөгө жарыктандыруулар уюштурулган, таза суу келген, анан газ дагы келген, туугандар. Анда баштадык. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, эч жака алыстабай, башка каналга которулбай туруңуздар. Биз кирип келдик, үйдүн ээси суроолорго жооп берип баштайт. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Айтыңызчы, жериңиз канча сотук? 4 сотук. 4 сотук. 4 сотукка ушунча үйдү батырып койдуңузбу, Бирок үйдүн асты энен экен. Үйдүн артында канча метр, оң тарабында, сол тарабында канча метрден калтырдыңыз эми? 1,5 метр оң тарабында, 1 метр сол тарабында, арты 2 метр. Артында кыйла 1,8. Көбүрөөк калтырыпсыз да артында, көбүрөөк. Качан курдуңуз эле үйдү? 2018 бүткөн. 2018 бүткөн. Азыр ички отделкасы да бүткөн да, жашаса болобу? Ичинде жашаса болот, бүткөн. Жашаса болот. Полный бүткөн. Узун туурасы канча мунун? 8,5-га 12. 8,5-га 12. Узуну 12, туурасы 8,5. Топкасын кошпогондо. Топкасын кошпогондо. Жакшы. Проект башкача проект экен. Крышасы жабылган, суу түтүк, фронтондору, кар тормуздары баары жасалган. Сыртында бир гана иши, сыртын шыбаш керек, кара шыбагын. Анан жылуулаш керек, анан сырткы декорун жасаш керек. Сейсмопоиз, колонналары баары жасалыптыр. Фундамент жерден 1,5 метр бийиктикте турат экен. Үйдүн асты, астанасы ушул жер. Тепкиш жасалган, козерокты кийин өзүңүздөр жасап аласыздар. Терезелери баары пластик экен. Анан айланасын бүт пескоблок менен тосуп коюптур. Бул сырткы ажаткан экен, Ооба. Таза суу киргизилиптир. Таза суу бар. Газды киргиздиңизби, эми киргизесизби? Жок, газ кирелек. Кирелек. Алып кечке, газ түтүк общий келген деп. Көчөгө келгендеңиз. Көчөгө келген. Жакшы. Анда жүрө берели, кире берели, көрө берели. Мына бул чоң эшик, бурон эшик, туугандар. Бир катар кирип көрөлү. Бул ремонту жакшы турбайбы? Прихожка экен. Киргенде эле бут чечүүчү жайы. Бул жерге бутту чечебиз. Мен мына тапочканы сүдүрөп алайын. Азыр кирип бардык бөлмөлөрдү ремонту менен, проектиси менен көрүп чыкмакчыбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушул үй сиздерге насып кылсын, тойлор болсун. Бала үйлөп, кыз чыгарыңыздар ушул үйдө лай. Так, биринчи кабатта канча комнатаңыз бар? Биринчи кабатта санузел бар. Зал бар. Кухня бар. Кухня бар. Ушулар эле, Ушулар эле. Коридордун туурасы 2,5 метр, узундугу бир 8-9 метр чыгат экен. Мына бул тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгат экенсиздер. Киргенде коридордо чоң люстра коюлуптур. Сол тарапта болсо кийим-кече, баш кийим, бут кийим койгонго атайын эмирек жасалыптыр. Полу бардык бөлмөлөрдүкү окшош, жыгач өңдүү ламинат менен жасалыптыр. Оң жактагы биринчи бөлмөгө кире берели. Мына бул 2 канаттуу эшиктен кире турган болсоңуздар, бул агабыздын зал экен, Залыңыз, конок бөлмөңүз. Узун туурасы канча чыгат? Жатка билесизби, айта алабыз? 4кө 7. 4кө 7. 780. Жакшы. 4кө 780 экен. Көрдүңүздөрбү, туугандар? Чоң бөлмө. Телевизор койгонго орундук бар, электроточка, антенна баары киргизилиптир. Ачык түстөгү гүлдүү обойлор менен жасалыптыр. Занавеска тартылган, карниздери коюлган. Потолок болсо гипсокартон чекелери, ортосу натяжной. 2 чоң люстраны асып койсоңуздар болду. Чекесиндеги
дополнительный софит лампалары жанып турат. Жумшак эмерек да коюлган. Полу абдан жакшы көрүнөт экен. Эми залдан кийин башка бөлмөлөрдү көрсөтөбүз. Анан эшиктери дагы мындай жакшынакай эшиктер экен. Дуалдын аралыгы дагы комплект мындай порогтору менен жасалыптыр. Жакшы. Сол тарапка жүрөлү. Мына бул маңдайдагы эшиктен кире турган болсок, бул жагы кухня экен да? Кухня. Кухнянын оң тарабын карасаңыздар, бул жагы П-образный эмерек коюла турган жагы экен. Ортосу фартугу кафелдениптир, электроточкалар уюштурулуптур, суу киргизилиптир, канализацияга туташтырылыптыр, жакшы. Мебелди эле алып келип койсо болду экен да. Бул жагы рабочая зона даяр деңиз, Даяр. Жакшы. Бул кухняга киргенде сол тарапты карасаңыздар, чай ичүүчү орундук дагы даяр экен. Бул жер ашкана, тамактануучу жай, холл деп койсок болот экен. Көрүп турасыздар, телевизор койгонго дагы орундуктары даяр. Потолок жанагы залдын потологундай эле жасалыптыр, ортосу натяжной. Полу ламинат. Мына төрдөгү эшиктен бул жака топкага чыгабызбы? Ооба. Бул жана сиз көрсөткөн запасной ход турбайбы? Ооба. Көмүрдү, отунду сырттан эле алып келет. Печке койгонсузбу? Печка бар. Ой, башкача печка коюпсуз, Не печка бул? Совсем башкача экен, Заказга жасалган. Заказ менен жасаткансызбы? 70 миңге жасаткам. 70 миңге жасаткансыз. Трехфазка бар экен, Трехфазка бар. Көмүр менен да, газ киргизилет. Газ менен да, ток менен дагы боло турган печка экен негизи. Газды киргизип алсаңыз өтө сонун болгон экен. Система жакшы болгон окшойт. Үйдү ысыта берсе? Ысытат жакшы. Жакшы. Кана жүрүңүз. Эми экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз, бирок мына бул жакта дагы бир эшикти көрдүм. Тепкичтин астында сол жакта төрдө чакан бөлмө бар экен. Бул эмне? Санузел. Бул толук бүтө эле экен. Кафел иши бар экен да? Кафел коюш керек. Кафел коюш керек экен, болду. Бул жагы санузел болот. Душевой болот, ажаткана болот. Тепкичтин асты болсо кладовка болот. Эми тепкичтен экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Мына бул тепкич жыгачтан эмес, кафелден, бетондон жасалган. Мындай нержавейка перилаларын жасаптыр. Чоң терезе коюлуптур, занавеска асылыптыр. Анан отопление киргизилиптир. Экинчи кабатка чыгып баратканда потолокту бир карап коюңуздар. Натяжной жасалыптыр, софит лампалардын чоңдорунан коюлуптур, ушундай экен. Жалпы канча комната бар экинчи этажда? 3 спальня, 1 санузел бар. 3 спальня, 1 санузел. Так, сол тарапта биринчи бөлмөнү көрсөтө берели, Бул ата-энелердин бөлмөсү, балдардын бөлмөсү? Бул балдардын бөлмөсү. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Узун туурасы 4/4 экен, 4/4. 4/4. 16 метр квадрат чыгат экен. Күн чыгыш тарапта бир терезеси бар. Полу биринчи кабаттагыга окшош эле. Абой жабыштырылган эмес, краскаланган. Бул жерге турник брус коюлуптур. Балдардын уктоочу бөлмөсү, туугандар. Бул жагы кыздардын бөлмөсүбү? Кыздардын уктоочу бөлмөсү. Бул дагы детская спальня комната. Көрүп турасыздар, бул бөлмө 3,5 4 размеринде жасалыптыр. Батыш тарапта бир терезеси бар. Эмеректери менен коюлуптур. Экинчи кабатта коридордо мындай эмерек коюлуптур. Бул эми башка жака жылдырып койсо деле болчу да экен, Төрдө компьютерная зона экен, рабочая зона. Интернетте барбы? Интернет бар, Бар. Тиги жерден чыкса болобу, Крышага чыгып кеткенге бар. Жакшы. Көрдүңүздөр, бул коридор болду. Ал эми тепкичтен чыкканда сиздер туугандар, оң тарапка бурулсаңыздар, мына жерде кичик коридор бар. Эки эшикти көрүп атам. Бул жакта эмнелер бар экендигин азыр көрөбүз. Санузелиңиз бул жакта турбайбы? Экинчи кабатта, чоңу. Так, полу кафел, дуалы потолокко чейин кафел. Күзгү, раковина. Күзгүсү пока коюла эле экен, эми коюп аласыздар. Аристон коюлуптур, термекс, унитаз коюлуптур, отопление киргизилиптир. Буяк вообще чоңго, Душевая кабина бүт баары коюлган турбайбы? Отопление да бар экен, чоң терезе коюлуптур. Бул жагы санузел. Кир жуучу машинаны тетиги жерге коюп койсоңуздар болду. Бул жагы взрослый спальнябы? Бул кенен турбайбы? Г формасында жасалыптыр. Мына, көрдүңүздөрбү, туугандар? Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ачык сары түстө жасалган. Эмеректер баары коюлган. Бир терезеси бар, төрүндө болсо туугандар балкону да бар. Бул жагы кабинет же болбосо намазкана болот. Булардын баары сиздерге. Эмеректер кетеби, калабы байке? Эмеректер Сүйлөшөбүз. Частичная калат, частичная кетет тең, Да, үйдү канча дейсиз баасы?
Үйдü 85 tane söylüşüyoruz. 85 bin dolar kemi var da şunda ya? Ova. 85 kemi var. Dokumentleri kanday? Dokumentleri dayarlı. Dayarlı mı? Ova. Bardığı zakonlu mu? Zakonlu. Жақсы екен анда. Ta gaz keliptir. Kanalizasyonu kanday çeçkensiz? Kanalizasiya bu gelet de açat köçögö. Gel elektro. Sentralni gelet. Septik var bak tol ötkeli. Septik tol ötkeli. Septik jasap koygansız da ya? Ova jasalgan. Septik jasalыптыр. Sırtta bolsa men fundament көрүп атам. Ал fundament эмне fundament болду? Очок кана склад. Очок кана. Бая 3 очокко да, э? Очок кана. Очок кана bir sklad. Bir gömürkana. Az gömürkanada gereği çok kaldı hoşu. Gaz gelse. Gaz olup kaldı. Menimçe бул фундаментти сиздер каалагандай пландаштырасыздар. 3 бөлүккө бөлүнүптүр. Кухня болса деле. Кухня, летняя кухня, тапчан коюп алсаңыздар деле болот, аны карап көрөсүздөр. Бурчтагы ажаткана. Жанагы топкага бурчтагы тепкичтен көтөрүлүп чыксаңыздар болот экен. Үйдүн баасы кайталап коюңуз. 85 bin dolar. 85 bin dolar. Kemi var, he? Kemi var. 85 bin dolar kemi var eкен. Жақын жерде Тағайби көчөсүнүн Гагарин менен кесилишкен жеринде мектеп, балабакча, мечит, башка социалдык объектилер баары жайгашкан. Андыктан маршруттан, автобустан, транспорттон эч кандай маселе болбойт. Алгандын арманы болбойт бул үйдө. Жакшылап сыртын бүтүрүп алсаңыздар, ичи даяр экен. Келесиздер, кирип эле жашай бересиздер. Менимче сиздерге жакты, эртерээк аракет кыла бересиздер. Баасын уктуңуздар, документтери так экен. Кошуналар кандай? Шеф? Кошуналар жакшы коңуш кошуналар. Жакшыбы? Жакшы экен анда. Мен кайттым анда, байке. Үйүңүз жакшы адамдарга, кадырына жеткендерге насип кылсын. Экрандагы номерларга чалыңыздар, туугандар. Көрүшкөнчө.